Кызыл ыштан. Чыгарманы жазган Акбар Сагынов. Окуган Адилет Жубаков. Алибек Ошко бармакчы болуп, эртең менен эрте машинесин минип жолго чыкты. Өзгөнгө жеткенде бармагы менен сөөмөйүн бириктирип, о тамгасына окшотуп алышып, жол тоскондордун жанына токтоду. Алибек өзү түштү да, жол тоскондордун арасынан эки студент кызды, ымыркай көтөргөн жаш келинди, анан элүүлөргө таяп калган бир эжени силер отургула деп машинесине отургузду да жүрүп кетти. Жолдо баратканда баягы аял улам эле Алибекти бир жерден көргөнсүп карай берди. Анысын байкап калган Алибек: "Я эжеке, мени кимдир бирөөгө окшотуп, шо эмеспи деп жоромолдоп баратат окшойсуз, деп жылмая сурап койду. Тегил аял да токтолбостон эле шаар сүйлөп: "Ай, сен Алибек эмессиңби?" деп сурады. "Ооба, менин атым Алибек, бирок сиз тааныган Алибек болбосом керек эже", деди. "Эй, эже дебе мени. Сен Жумаев Алибексиң да, деп сурады. "Ооба, мен Жумаев Алибекмин". "Эй, классташ, мени тааныбадыңбы?" деп тигил аял Алибектин ийине чаап койду. Алибек бул бейтааныш аялдын кылык жоругуна таң кала: "Эже, мен сизди тааныбадым. Мен классташ кыздардын баарын тааныйм. Сиздей классташым болгон эмес", деди. "Ай, дагы айтам, эже дебе мени. Жакшылап ойлонуп көрсөң, эй Жумаев", деп карс күлүп, арттагыларды бир карап койду бейтааныш аял. Арт жактагылар да экөөнүн сүйлөшүүлөрүнө аң-таң болуп баратышты. Алибек ойлонуп эч таба албады. Ал баардык классташ кыздарын тааныйт, билет, бирок бул аялды тааныбады. Ошентип ойлонуп телмирип баратканда тигил аял дагы ийнине чапты да: "Ай, Жумаев, бул кетиште Ошко жеткенче да таппайсың. Билесиңби, биринчи класста ак терек, көк терек ойноп атканда мени атымдан чакырып кыйкырышканда, а мен болсо кулжуңдап чуркап баратканымда кызыл ыштаным шыпырылып кетип, баарыңар каткырып күлбөдүңөр беле? Эместедиңби?" деп сурады да Алибекти ийинен түртүп койду. Алибек тигил аялдын ушул айтканынан тааный калып, каткыра күлүп, эки колу менен кармап бараткан ролун тарс эттире бир чаап алды да: Болду эместедим. Сен Мунарасыңбы? Фамилияң Коноева Мунара, таптыңбы? Бүгүн да кызыл ыштан кийип алыпсың", деп Мунаранын кызыл шымын көрсөтө күлө карады. Ооба, дал өзүмүнгө чиркин. Мен өзүмдү карап тааныбастан кызыл ыштанды айтканда дароо тааныдың, Тирик. Өзү мен кызылга жакын окшойм. Дайыма эле кызыл ыштанчан жүрөм", деп бетин алакандары менен жаап күлдү. Машинанын ичи кыраан каткырыкка бөлөнө түштү. Ошол Мунара сенсиңби? Убакыттын өткөнүн карачы. Арадан 40 жылдай убакыт өтүп кетиптир. Сен эми анда мурда куюлган кыз болсоң, анан эле кумарадай болгон бир аял капыл-тапыл капталымдан чыга калып, менин аты жөнүмдү айтып, классташ деп атса кайдан таанымак элем? Сен жада калса биринчи классты толук бүтпөй, ошол кызыл ыштаның иш көрсөткөндөн көп өтпөй, экинчи чейректе кетсең керек эле, деп Мунарага күлк аралаш суроолуу карады. "Ооба, экинчи чейректе декабрда көчкөнбүз. Күн түгөнүп калгансып, кыштап кетпедикпи? Мектепти тага журтуман бүтүрбөдүмбү? Атам бир жоош момун киши эле да. Эмнеге барат десең кайын журтуна. Апамдын чоң баласы болуп барды да", деп Мунара бир аз сус тарта калды. Алибек дароо кептин нурун башка жака буруп: "Ай, Мунара, ошондо неге кызыл ыштан кийип бардың эле, деп күлө сурады да Мунараны чыканагы менен түртүп койду. Кабагы бүркүлө түшкөн Мунара дароо жарк эте күлө карап: "Өлө, жыргаганыман жылкы чолуп турмунбу дегендей. Жыргаганыман ыштан кийип барды дейсиңби? Менин жалгыз ак калгетким бар болчу. Мектептен келип үстүмдөгү ак фартук менен формамды чечипмин да, үстүмө жаман көйнөгүмдү кийип алып эле ойноп кетипмин. Өзү да ошол күнү топурак ойнопмун. Сени менен велосипед тепсем өлөмбү десең? Бир кезде апамдын өлүк канаңды көрөйүн Мунара, калгаткиңди кир кылбадыңбы? Жалгыз калгаткиңди жедиң деп чаңырыгы чыгып, колуна чыбык алып кууп жөнөсө болобу? Мен болсо үйдү тегеренип чуркадым. Акыры мен үйгө кире берерде буттарыма чыбыгы ороло түшпөдүбү? Чучук тайгана чыңырып барып кроваттын тагына кире качтым да, мындайда апам тек койчу эле, чачымдан сууруп чыгып, раса сабаганда, апам деле кызык, бир калгатка учунда ушунча сабайбы десең?" деп Мунара каткырып күлүп койду. Анан арт жактагыларды кайрылып бир карап койду. Арттагы эки студент кыз кулактарына кулакчындарын салып алып, өз дүйнөлөрү менен алек болуп баратышыптыр. Балалуу келин болсо наристесине эмчек салган бойдон үргүлөп уктап баратыптыр. Алибек Мунараны чыканагы менен түртүп: "Эмнеге токтоп калдың? Улантпайсыңбы? Анан эмне болду?"
dedi. Не болмок эле. Апам калгат кимди чечип, жууп жайып койду. Кеч киргенде калгат кимди үйгө алып кирип кой деп. Өзү кечки автобус менен Тайнемдирдине кетти. Баламын да кечинде унутуп коюпмун. Атам болсо шляпасы кыйшайып кеч келди иштен. Ошондо бардык эле аталар ошондой болчу экен, а? Эртең менен карасаң калпак, шляпаларын чекчейтип кийишип, эч нерсе болбогондой ылдый көздөй ишке жөнөшөт. Анан кечинде карасаң эле калпактары, шляпалары кыйшайып, бирин-бири жөлөп шилекейлери куйулуп үйлөрүн көздөй өтүшөт. Баарынан да атчандарды айтсаң, аларды эртең менен чык чыйышып, аттарын таскактатып ишке жөнөшөт. Ошол кишилер кайра эле кечинде аттын бул тарабына бир ооп, тигил тарабына бир ооп өтүп кетишет. Алардын аттары деле акылдуу болушат экен да. Эч кайда бурулбай түптүз үйлөрүнө алып барчу тура. Ал кезде аракты деле ичишип, иштерин деле жасап жүрүшкөн экен го. Ошондогу аялдарды айтсаң, колтук ташып алышып, көчөнүн аркы башынан берки башына кыйкырып ырдап өтүшөт эле го. Магазиндин алдындагы көк чөпкө отуруп алышып, аябай ичишет эле. Анан ошол жерден ыр кесе башталат. Ырдап бүткөндөн кийин бутуна тура алгандары бири-бирин жөлөп таяп, ырдап кетишет эле. Таптакыр мас болуп калган ошол жерде эле дардайып жатып калышчу. Ал кезде бирөө менен бирөөнүн деле иши болчу эмес экен, А кезде элде ыйман болгон окшойт. Азыр ошентип жатып калсаң, интернетте звездасың деп кой, деп каткырып күлдү. Алибек Мунаранын билегинен тартып, Коноева, Кызылыштандын таржымалын айтпай эле башка жакка кетип калып атасың го, деди. Өлө, ошол күндөр эсиме түшүп кетип атпайбы? Атам дагы ошондой эле да. Кечинде мас болуп келип, эртең менен эч нерсе болбогондой кыдыңдап ишке жөнөп калат эле. Ошол күнү да атам мас келди. Калгатки такыр эле эстен чыгып уктап калып атпаймынбы? Эмне болуп кеттим билбейм. Чочуп туруп эле эшикке чыксам, таң агарып келаткан экен. Калгатким жок да жайылып турган жерде. Чаңырып кирип эле атам ойготтум. Атам да араң көзүн ачып, сыртка чыгып калгатким издей баштадык. Сөөрүбүздүн жанында ак уюбуз бошонуп кетип атыптыр. Сөөрүнүн алдындагы апам жаап койгон салаттарды сындырыптыр. Апам дагы кызык, салат жабылган банкаларды да ошол жерге коебу десең, жаткан уйдун жанында калгатким жатат чайналып. Жер тепкилеп ыйлай баштадым. Атам мени эптеп атып араң соротто. Анан атам экөөбүз үйгө кирип, мектепке кийип бара турган нерсе издей баштадык. Издеп колубузга ошол кызыл ыштан тийбедиби? Анын да резинасы бошоп калган экен. Атам болсо ыштандын белин чогултуп туруп, велосипеддин камерасынан кырккан апамын чач буган резинкасы менен бекем бууп берип, сен мектептен келгенче магазинден калгатка алып келип коем деп мектепке жөнөткөн. Ошентип ычкырып буулган ыштанды кызартып кийип бардым го чиркиндиги десе. Атам ушул бууган жерди улам-улам текшерип тур, шыпырылып калбасын деген эле да. Ал айтканын унутуп калып, ошол бууган резинка түшүп калып атпайбы? Дагы жакшы ичиндегиси бүтүн эле. Анан да тирик кыз экенмин десең, силер кааткырып шылдыңдап атканда ыйлап отуруп албай, жерден кичинекей зым таап туруп, кайра байлап алып ойноп кеткеним эсимден кетпейт, деп бетин жаап каткырып күлдү. Жаткан төө баштанып саргайып жаткан адырларды аралап баратканда, кара жол тасмадай тартылып зымылдап баратты. Жол боюндагы көздүн жоосун алгыдай кылып тизилген коондар быссаткан кепелер улам артта калып баратты. Андан ары 30 адыр айылына кире бергенде, машинелер куйругулаш жай баратканда, ар бир үйдүн тушунда чоң кичине болуп тизилген алмурут сындуу ашкабактар айылдын көркүнө көрк кошуп кооз көрүнүп турганына Мунара суктанып бараткан. Бир кезде Алибекти ургулап, Алибек, онабы баланы карасаң, 3 буттуу элеспет минип алыптыр, деп атасынын артынан ээрчип бараткан баланы көрсөттү. Анын эмнеси бар? Тепсе тээп баратыптыр да, деп кайдыгер жооп берди. Эмнеси бар деп коесуң да, сен да ушундай велосипедиң бар эле го, деп бурк этип койду. Ооба, эсимде бар. Мурдуңду куюлтуп артыма жабышып алчу элең го, деп күлүп койду. Ошону айтсаң, апа, келин кылып келатам деп кыйкырсаң, мен да сени бекем кучактап алганымды айтпайсыңбы, ырсайып? Жинтил экенбиз, жумайып, дегенде экөө тең каткырып күлүштү. Айтмакчы, Алибек, сен канча балалуу болгонсуң? деп Мунара чоочугандай сурады. 10 балам бар. 10 дейсиңби? деп Мунара таңдана сурады созуп. Аялың азамат экен, үндөбөй эле төрөй берген, деп да кошумчалай башын чайкап койду. Өзүң канча балалуу болдуң? деп Алибек сурады. Мен сенин аялыңын чаңына да тең келбейт экенмин. 2 баланы араң төрөгөм. Ошондон кийин эле бекитчү жерди бекитип койгомун. Ырас эле силердин жаныңардан көчүп кеткен экенбиз. Эмнеге? деп Алибек сурады. Сен экөөбүз кичинебизден чогуу ойноп өссөк, чогуу мектепте окусак, анан мектепти бүткөндөн кийин мен алам деп чыксаң, анан 10 бала төрөп бересиң деп мени жанымда койбой турсаң, деп сөзүн айтып бүтө элек деле Алибек сөзүн жулуп алып, өзүң жөнүндө оюң бийик го сенин, деп каткырды. Кичинесинде ошентип келин алып келатам деп, велосипедине чыгарып койсо чын эле алып алат деп ойлойсуңбу? Чоңойгондо оюм, сезимдерим өзгөрмөк да.
Сени кантип сүйүп калмак элем, я Коноева. Ай, сен ал жерден 10 жолу мектепти бүтсөң дагы сени алмак эмесмин. Муну тагдыр деп коет. Тагдыр, деди. Экөө ушинтип тамашалашып баратышып, ошко жакындап калгандарында байкабай калышты. Арт жактагы бала көтөргөн келин: "Аке, облустук ооруканадан токтоп коюңузчу", деп үн катты. Алибек башын ийкеп, оорукананын тушунан машина токтой турган жер таппай өтүп барып токтоду. Өзү машинеден түшүп, арткы эшикти ачып, келинди түшүрдү. Келин жол кирени сунганда, Алибек акчаны албастан: "Карындашым, мен сенин акчаңды алгандай болдум. Ошол акчаңа өзүң суу ичип кой. Мен өзүм кире деле кылбайм. Бала көтөргөн келиндер болсо акча албай эле жеткирип коем. Анткени менин келиндерим, кыздарым бала көтөрүшөт да буюрса. Ошондо аларды кимдир бирөө мага окшоп жеткизип коюшар деп ойлойм", деди. Келин да ыраазычылык билдирип, оорукана тарапты көздөй басты. Алибек машинага отурду да андан ары жүрүп кетти. Келечек базарынын тушуна жеткенде эки студент кыз жарыша: "Аке, биз универдин жанынан түшүп калалычы" дешти да, алар дагы жол кирелерин сунушту. Кыздарым, силер деген студент экенсиңер. Студенттик доорду жашоону мен да билем. Менин да студент кыздарым, балдарым бар. Түшө бергиле", деп алардын да акчасын албады. Тигил кыздар да жарыша рахматтарын айтышты да, машинегиздин алдынан шамал өтүп жүрө берсин деп түшүп калышты. Алибек Мунарага карап: "Сен кайсы жерге бармак элең?" деп сурады. Мен деле ушул жерден түшүп калам. Андан ары автобус менен кетип калам", деди. Кайда бармак элең өзү?" "Араванскийге". "Андай болсо кеттик", деп машинени айдап жөнөдү. Алибектин бул кылгандарына Мунара таң кала карап койду да: "Ошондо менден да акча албайсың, деп сурады. "Деме, илгерки болбой калган сүйүктүм, 40 жылдан кийин жолугуп, машинеме отуруп атса акча алганым болбой калат го. Андан көрө жүрү, сага чай алып берейин. Бул баягы туугандарчасынан эмес, чын жүрөктөн чайга чакырып жатам", деди Алибек. Жүзүнөн ыраазычылыктын илеби чачыраган Мунара: "Ой, жолдош Жумаев, мен да сенин чайыңды ичкендей болдум. Бул жакта кыла турган иштерим көп. Балдарым, апам деле. Алардан кабар алып, сагынычты таркатып келаткандагы кирбезим. Бүгүн түнү Москвага учушум керек. Ошого иштеримди батыраак бүткөрүп алайын. Чай качпас. Напси буйруп дагы көрүшсөк ичербиз", деди. Антип минткенче эле Араванскийдин аялдамасына келип токтошту. Алибек капчыгынан акча алып, Мунарага сунду да: "Макул анда. Чай ичүүгө убактың болбосо, мына пулга бошогонуңда чай ичип койгун", деп Мунаранын албайм дегенине болбой карматып койду. Мунара да ыраазычылыгын билдирип, машинеден түшкөндө Алибек: "Макул эмесе, Кызылыштан чаңгыз. Ак жолуңуз ачылсын. Кызылыштаныңыздын ычкыры бекем болсун. Саламат бол. Эсен аман жетүү жериңе жетип ал", деп каткара күлгөндө Мунара муштумун кезеп күлгөн бойдон кала берди. Алибектин машинеси да замат да көп машиненин арасына аралашып кетти. Чыгарманын аягы.